Ассаламу алейкум, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана коноктору. Мына бүгүн кайрадан эле кечинде сейилдеп чыктым. Велосипедте мына анча мынча могу спутник кичи шаарчасында жайгашкан жаңы былтыр ачылган Норус паркыга келип мындай великтебем велосипед. Себеби мындай велодорожкасы бар, аябай жакшы асфальтталган, бирок бир ыңгайсыздыгы бар. Бул велодорожканын мындай эми велосипед атебиз, адамдар да мындай сейилдеп жүрөт, спортсмендер мындай айланып, себеби 1 километрден ашык узундугу бул дорожканын. Ыңгайсыздык бул жарыктык жок. Бул дорожкадачы кечинде караңгы, өтө караңгы. Мындай бир чекеси жол жагы жарык болсо дагы бул жагы караңгы. Бирок эң чоң ыңгайсыздык бул бакта, бул сейил бакта, бул мына ушул бак ачылганда бул кошо туалет да курулган. Барыбыз билебиз, адамдар туалетке баргысы келет кээде. Бирок ошол туалет ачылганда, бак ачылгандан бери туалет иштебейт да, мындай жабылып турат. Мына М деп коюп тур, биягы жоо деген. Бул Жалал Абадтыктарга болуш керек, бул местныйлерге деп. Мына ошо ачылган боюнча турат, мына иштебей. Айнектери дагы кир. Эми бул бак жакшы нерсе. Адамдарга эс алганга, мына спортмен машыкканга жакшы условиялар түзүлүп берген, эрежелер. Бирок туалет иштебеген чатакта. Урматтуу ушул парк иштеп турган мекеме эмне себептен ошол ажаткана ачылгандан бери иштебейт? Иштесе качан иштетесиңер? Мындай кыстап калганда сейилдегени келген, эс алганы келгенде кайсы жакка барабыз? Ошол суроого жооп берсеңер. Барыңарга рахмат, көңүл бурганыңарга.